Бүгүн мен Ош шаарынын жөнөкөй жараны катары шаардагы социалдык дүкөндөрдүн бирине кирем. Андагы эт жана сүт азыктары жетишерлик көлөмдө сатылып жатабы? Эгер жетиштүү көлөмдө сатылып жатса, канча сомдон сатылып жатат? Бул боюнча алдыда кененирээк айтып беребиз. Биз менен бирге болуңуздар. Социалдык дүкөнгө камерасы жок эле кардар катары кирдик. Анда сүт азыктары 45 сомдон сатылып жаткандыгы билинди. Ал эми эттин сатыла электигине 20 күндөн ашкандыгы айтылды. Мындагы сатуучунун айтымында эт сактоочу жайлары бош турат. Этчи? Эт болот. Азыр жокпу? Неге жок? Азыр бул жака эт деп жазып коюштар го. Эт каяктан келет сиздерге? Etти эми ошо бир адам алып келет экен, канчадан келет, кандай болот билбейм. Бул жерден чыгып кийинки социалдык дүкөнгө бардык. Дүкөндүн сыртына эт 510 сом деп жазып койгон. Бирок эт көрүнбөйт. Сатуучу булап алды, төмөндөгүдөй түшүндүрдү. Азыр бул жерден элдер эт жок деп эле өтүп кетип атышат да. Жок, өрөт ата жазып койгон, мына тагына. Мында коюш керек да, мына. Ошо 7 магазинге чейин кел коюлуп атат да. Ошо коюлуп келет, бүгүн коет. Ошо кеше койдулар мундарды. Сусу ортасына коюңа болбойт да мынерге. Ана сусу эзип ирет көчтү. Ошо бүгүн коюлат мынерге. Социалдык дүкөндүн сатуучулардын айтымында дүкөндүн ачылып иштей баштаганына 2 айдан ашкан, бирок жашоочулар эт жана сүт азыктары базар баасына салыштырмалуу бул дүкөндө арзан сатылышын биле беришпейт же кабары жок. Бул жер боюнча мындай маалыматыңыз жок беле? Жок, кирип дагы көргөн жокмун. Маалыматым да жок бул жерде. Бул дүкөн тууралуу маалыматым жок болчу. Эми азыр биринчи жолу көрүшүм. Мындан кийин дагы эгерде ушундай немелер болсо, мүмкүнчүлүктөр болсо келип турам. Ооба, бул социалдык дүкөн курулуп атканда мен көргөмүн. Анан биринчи эле жазып эметишкен экен, анан ачылды. Андан кийин биз постоянно ушул жерден эле сүт алабыз. Жакшы сүттөрү. Бир күнү келдим, бирок сапаты жакпады. Не, эттин сапаты жакпадыбы? Кандай экен? Бир аз эскиргенсип калыптыр. Майлары да саргайып калыптыр. Социалдык дүкөн деген эле жазуусу болбосо, мындагы азыктар базар баасынан көп деле арзан эмес. Болгону 5-10 сом айырма менен сатылып жатат. Эт базарда 520 сом, социалдык дүкөндө 510 сом. Май базарда 170 сом, дүкөндө болсо 145 сом. Сүт базарда 50 сом, дүкөндө 45. Макарон базарда да, дүкөндө да 65 сомдон. Социалдык дүкөндөрдү ачуунун негизги максаты кала тургундарынын капчыгына туура келген суммада тамак ашка керектөлчү азыктарды сатуу болгон. Бирок аталган дүкөндөрдүн айрымдарында эбактан бери эт жок. Дагы башкаларында азык-түлүктөр жетиштүү көлөмдө эмес. Эскертсек, Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгы 7 аймактык башкармалыктын ар бирине бирден дүкөн ачкан. Ага жалпысынан 5 миллион сомго чукул каражат сарпталган. Учурда толук кандуу иштебей жатканын тиешелүү жетекчилер конкурска шылтоолоп жатат. Бир жеке ишкер азыркы учурда ошол 7 дүкөндүн тең эт тарабын, эт саткан жак тарабын бир гана жеке ишкер тандоо тапшырмасын алганбыз да. Себеби шаардын ал 7 дүкөн шаардын бирөөсү чекесинде жайгашкан, бирөө шаардын ортосунда жайгашкан. Ошондуктан баардыгы калыс болуу максатында ушул бир адамга берилет да. Ошондо туура болот. Качан болот эми ал конкурс? Бул жакынкы күндөрдө эле берилет. Конкурс берилген, азыр жеңүүчү комиссия аныктап атышат да. Социалдык дүкөндөрдү курууга кеткен каражат аялдама салууга жумшалмак. Бирок шаар бийлиги дүкөн ачууну туура көрүшкөн. Арзан дүкөндөрдүн туруктуу иштеп, азыктар канчалык деңгээлде калктын чөнтөгүнө ыңгайлуу баада сатылаарын эл өзү таразалайт жана убакытка көз каранды. Нургелди Каныбек уулу, Асылбек Турдалиев, Бейтарап, Ош шаары.